баары бири менен байланышканда, мына караңыз, сиз айттыңыз 800 миллион доллар пайда табышат, Кыргызга 80 миллион карматып коет. Бийликке. Бюджетке деп беришкен. Куржунуңа салып ал деп. Разы болуп жатып калышат. Бата беришет. Калпак кийгизип, чапан кийгизип. Караңыз, бул кайдан өсүп чыгат? Биздин эл ушундай. Шылуундар келип, териңди шылып, ошонун бир учун сага берип коет, шайлоо күнү 3 күн жүрөсүң ошого. Териңди шылып атканын түшүнбөй атат менин элим, түшүнбөйт. Ал бирөө бекер берди деп атат бир нерсени, баягы ун берип койсо, май берип койсо, акча берип койсо бекер. Бекер эмес. Сен териңди сатып атасың. Сен дүйнөңдү, келечегиңди сатып атасың. Мамлекетиңди. Мамлекетиңди. Билесизби? Уурлар 2 түргө бөлүнөт дейт. 2 түргө. Бир уур болот дейт. Ал сенин буюмуңду уурдайт дейт. Экинчи уур болот. Ал сенин келечегиңди уурдайт дейт. Мына депутаттар, элдин бийлиги, элдин үнүн сатып алгандар, добушун сатып алган. Президенттин шайлоодо элдин канын ичип сатып алган. Булар сенин келечегиңди уурдап атат. Муну менин элим түшүнбөй атат да, айланайын. Бир нерсе десең сага каршы чыгып атат да. Баягы мына мен могул жерде кошуна болуп отурган бир комната бар, ишкана. Ошол жерге бир 15 журналист алышты. Кудайдын куттуу күнү бир инимди жалдап алып, Кудайдын куттуу күнү Мадумаровду каралап отурасыңар деп ушуларга айлык төлөп атат. Булар түшүнбөй атат. Мени каралаба. Сен садагам, сен өзүңдүн келечегиңди жеп атасың. Сен мамлекетиңди түгөтүп атасың. Мени түгөтө албайсың. Мага жараткан канча өмүр берсе ошончо жашайм. Менин ырыскымды кыя албайсың. Сен мамлекеттин ырыскысың, келечекти кыйып атасың. Мына ушул жөнөкөй сиздин буюмуңузду уурдап алган кишини алып барып камайт. Мамлекеттин келечегин уурдап аткан кишилерди тескерисинче милиция кайтарып жүрөт. Элдин акчасы менен аларды коруп жүрөт. Мына ушул жөнөкөй акыл жетип турган нерсеге түк түшүнбөй койгон кайран менин элим болуп турат. Эмне берет экен? Канчадан берет экен? Түшүнөбүзбү? Ушул суроо. Биздин мамлекетибиз эртең кандай? Сиз айтып атасыз. Бүттү бул. Кыргызстандын орду кайда болот? Муну бир Кудай билет. Кыргызстандын орду өтө опырталдуу. Сиз айтып аткандай бир сөздү айта албай атасыз да, дефолт мамлекет болуп атат. Дефолт деген сөз тышкы милдеттерин дагы, ички милдеттерин дагы аткара албай калган өлкөнү ушул дефолтко жолукту дейт. Жаман айтпай жакшы жок дейт. Ар бир нерсенин артында жакшылык бар. Факт жүзүндө дефолт болду. Болду. Ар бир нерсенин артында жакшылык бар дейт. Мүмкүн ушул сиз айтып аткан идеяны эгерде түшүнгөн кишилер болсо, ушундай дүйнө жүзү боюнча форс-мажордук кырдаал түзүлдү деп кумтөрдү кайра кыргыз менчигине алыш керек. Кайра менчик алыш керек. Жок дегенде 50% алтын. Шылуундар жедиңер, иштиңер жетишет. Мындан аркыбыз же биз адам катары калабыз, же өлөбүз. Башка жол жок. Акыбал ушундай келди. 2 жыл башта өлкөнү сактап калуу деген сөздү кыйкырсам, кимден сактап калат экен? Эмне болуп атыптыр деген бүгүнкү акылмандардын үнүн укпайм да. Кыргызстанды сактап калуу жөнүндө деп 2 жыл башта уюм түзүшүбүз керек деп айттым эле. Бүгүн дагы ушундай кырдаал. Бүгүн Абылгазиевдин колунан балекет келбеген өкмөттү бул Жээнбеков үчүн эле керек. Өлкө үчүн кереги жок өкмөт. Тез, ыкчам түрдө кетирип, акылы бар, мүмкүнчүлүгү бар, тажрыйбасы бар, мыкты эр азамат жигиттерди, кыздарды алып келип туруп, өлкөнү коргоп сактап калуу керек болсо, өзгөчө укуктары менен эл ишенимине ээ болгон өкмөттү кураш керек. Жээнбеков мени сактап калгыла деп кыйкырбаш керек. Улутту сактап калыш керек бүгүн. Мамлекет өлкөнү сактап калыш керек бүгүн. Бүгүн өлкөнү сактап калуу. Бул ыйламсырап отурган өкмөттүн колунан түк келбейт эч нерсе. Дагы жаман көрүнөрмүн. Бирок мен кайра какшап айтам. Кезинде айтканда укпаган элбиз өзү негизи. Артынан гана айтабыз. Баягы айтып атпайбы, кишини киши катарында билиш үчүн ал өлүш керек дегендей. Эми андан Кудай сактасын. Эми өлкөнү өлтүрүп алгандан кийин кошок айтканың жерге кирсин садагам. Бүгүн сакташ керек. Бүгүн бизден күчтүү өлкөлөр дагы Кудайдын куттуу күнү президенттери чыгып кайрылып атат. Алар миллиардтаган акчаларды бөлүп, мисалы Россия транспорт бөлүгүнө
30 миллиард рубль берди. Учпай калган самолеттор, жүрбөй калган поезддар үчүн. Кыргыз сен эмне бересиң садага? Эмнени бересиң? Жок дегенде биздин кемпир чалдарыбызга, бабышкаларыбызга берүүчү пенсияң жок. Ымыркай балдарыңа берүүчү жөлөк пулуң жок. Ошону төлөй албай калуу коркунуч болуп атат. Чоң коркунуч. Мына дарыгерлерге биз кошумча акча төлөп беребиз деп убада беришкен эле, азыр дарыгерлерим нааразы болуп атат. Бир тыйын кошумча акча төлөп бере албайт. Милиционерлер өз эрки менен баш тартты деп жарыя кылып атат. Барекелде. Кайсы ким Бет акчада бакчыда бул эми жөн эле. бул деген кара санатайлык. Бул деген жүзү жоктук. Бул баягы мен айтып аткан тоок уурдап алган кишилерге караганда ак үйдө ак көйнөк кийип отурган уурлар коркунучтуураак. Мен буларды кыргыздын нукра башына түшкөн мүшкүл, башына түшкөн азап, шор бүгүнкү ошо биздин келечегибизди, мамлекеттин келечегин уурдап аткан уурларды айтам. А бул бийлик.